Теңир тоого биринчи жолу келгенин айткан Нарын райондук сотунун судьясы Мунарбек Турдумбетов Жалал-Абад облусунан которулган. Жаңы гана ишин баштаган судья ротация жолу иштин илгерилешине оң таасир тигизерин айтат. Бул соттордун арасында жүргүзгөн мамлекеттик саясаттагы соттор ротациялоо жөнүндөгү саясаты бул оң таасирин берет деген ойдомун. Анткени жогоруда айтып кеткен ар кандай кызыкчылыктардын калышын алдын алуу, коррупция элементтерди жоюуга, бул жана сот адилетин жүзөгө ашырууда бул оң таасирин тийгизет деген ойдомун. Мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык Нарын облусунан 19 сот республиканын бардык аймактарына которулду. Учурда алардын ордуна жаңы судьялар келип, жумушун башташты. Сотторду которуу менен мыйзамдын үстөмдүгү аркасында жемкорлук, тааныш билиш сыяктуу терс көрүнүштөргө бөгөт коюлат. Келип ушул жерде иштеп атабыз. Нарынга ошо келгенде бардык уюштуруу маселелери чечилип, квартиралар бардык камсыз болду. Мына кечээден баштап бүгүн уже экинчи күн иштеп жатабыз. Ротациянын максаты жыйынтыгы жакшы жыйынтыкка жетет деп эсептейбиз. Сот системасын жакшыртуунун эң жакшы жолу ротация экенин адистер дагы белгилейт. Президенттин бул аракети сот тармагын жакшыртуунун мыкты жолу экенин өмүр бою бул системада иштеп ардактуу эс алууга чыккан Бердибек Эсенбаев билдирет. Ротация маселеси эсирдин убагында эле бар болчу. Ал судьянын анын өмүрлүк жолдошунун кайсы жерде туулуп өскөндүгүн эске алуу менен жүргүзүлчү. Анан азыркы убакта ротация бул тууганчылыкты, жердешчиликти жоюу максатында абдан туура жүргүзүлүп жатат. Муну жалпы эл деле колдойт болуш керек. Өлкө боюнча жогорку соттун төрагасынын сунушу менен 300дөн ашык судья которулду. Алишер Аскарбеков, Нооруз Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.